белгиле. 3 бөлүү 4-төн 1. Bir бүтүн санды жөнөкөй бөлчөккө бөлүү. Бул жерде негизинен эмнени түшүндүрөт? Же болбосо тиинди канчага барабар? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча ойлонуп көргүлө. Анда эмесе кеттик. Бул жердеги амалды аткарабыз. 3 бөлүү 4-төн 1 негизинен эмнени түшүндүрөт? 3 бул бүтүн сан. Демек, биз bir бүтүндү 4-төн 1 бөлүктөргө бөлүүбүз керек. Анда бул жерде биз bir бүтүндү көрсөтүп алабыз. Бул bir бүтүн. Бул бүтүнүбүз. Бул биринчи бүтүн. Бизге мындай бүтүндөн дагы экөө керек. Анда бул бүтүндү эле биз эки жолу дагы көчүрүп алсак болот. Бул экинчи бүтүнүбүз. Жана бул үчүнчү бүтүнүбүз. Бизде азыр 3 бүтүн бар. Демек биз бул бүтүндөрдү 4-төн 1 бөлүккө же болбосо башкача айтканда 4 бирдей бөлүккө бөлүүбүз керек. Анда бөлүп алабыз. Ар бир бүтүндү 4 бирдей бөлүккө бөлөбүз. 2ге бөлдүк. Жана 4кө бөлүп алдык. Кийинки бүтүндү дагы бөлөбүз. 2 бирдей бөлүккө бөлдүк. Жана 4 бирдей бөлүккө бөлдүк. Үчүнчү бүтүнүбүздү дагы бөлүп жатабыз. Муну дагы бөлүп алабыз. Биз азыр 3 бүтүндү 4 бирдей бөлүктөргө бөлүп алдык. Же болбосо мындайча дагы элестетсек болот. Бизде 3 торт бар болчу. Аны биз 4 бирдей кесимге кесип алдык. Демек бизде жалпысынан канча кесим торт бар? Аны эсептеп алабыз. Биринчи торттон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Азыркы учурда 12 кесим торт бар. Же болбосо мындайча эсептесек дагы болот. Бизде 3 торт бар болчу. Анын ар биринде 4 кесимден торт бар. Демек 3'tү 4кө көбөйтсө 12. 3 бүтүндү 4'төн 1 бөлүккө бөлсө, ал 12 барабар. Тиинди 12ге барабар.